Папаңга фотосессияга келдик эле, өкүнүп калдык. А эмнеге деп ойлойсуздар? Ош шаары ушул суудан ичебиз. Анын жээгиндеги таштандыны биз видеодон көрсөтүп бере албадык. Бирок элестетип көрүңүз, кичинекей эле отурган айланабыздан 3 баштык акырчыкер өтүп кетип жатабыз. Бул Ош шаарындагы жаш активист, журналист кыздар тарабынан түзүлгөн топтун алгачкы тасмасы. Анда алар ушул тапта дүйнөдөгү негизги көйгөй болгон экология маселесин көтөрүп чыгышкан. Видео социалдык тармактарга чыккан соң колдонуучулар тарабынан алкуу татып, көрүмдүүлүк жогорулап жатат. Биз кимдир бирөөнү сындап эмес, таштанды таштоого жалпыңыздарды чакырабыз. Тазалыкка талпыныңыздар. Талпыннас деп 3 кыздан куралган топ Ош облусундагы жана шаардагы таштанды көйгөйүн көтөрүп чыгышты. Тазалыкка талпынган кыздар мындан ары да ушул жааттагы маселелерди айтып, чечүү жолдорун таап, жарандарды тазалыкка үндөшөт. Эми шаарда көп жүрдүк да 3 кыз эришип алып шаарда жүрөбүз, эмне кылабыз. Бүт эле жер мусор, кайсы жерге барсак мусор. Негедир ошол убакта баягы мектеп сезону башталган үчүн дагы мектептердин жаны деле мусор, центральный көчөлөр деле мусор. Анан давайте ушул жака өтөбүз дедик. Лучше, если биз көбүрөөк өзүбүз контентти жайылтканга аракет кылабыз дедик да. Если канчалык көп жайылтсак, значит ошончолук көп адам көрөт, может аларга сабак болот деп. Ошентип эле биздин немебиз, контентибиз экологияга бурулуп кетти. Башында андай план болгон эмес. Демилгелүү жаштар шаардагы акыр чекерлер биринчи кезекте жарандардын короо жайынын айланасына ташталаарын айтат. Ошондой эле маданий жайлар жана эс алуучу аймактар да четте калбай, ал тарапта да таштанды маселеси курч. Негизи Ош облусун албай эле коелу. Ош шаарынын ичинен чыкпаса эле мындай көрүнүштөр аябай көп. Тагыраак айтканда, көп кабаттуу үйдүн алдында эле, мисалы, кадам сайын ошондой таштандыга толгон көрүнүш жада калса, бул мен ойлойм мындай көрүнүштөр үйдөн башталат. Анткени чоң адамдар ошол үйүндөн таштанды алып чыгат дагы үйдүн жанына коюп коет да. Азыркы учурда эми биздин кылып аткан иштерибиз социалдык тармактарда аябай жакшы колдоолорду таап атат. Бул бизди сүйүндүрөт. Жана ушуну менен биргеликте биз кылып аткан, жасап аткан ишибиздин натыйжасы менен биз биргеликте иштешели деген адамдар болду. Тагыраак айтканда, кандай тармактагы ишкана болбосун, ошол экологияга басым жасап, тазалайлы чогуу, бизге да ошондой контенттер жасап бергиле. Биз дагы каршы эмеспиз, биз дагы шаардын бир жерин же болбосо бир жаратылышты тазалап келели дегендер дагы болуп атат. Еще жана страничкага жөнөтүп атат го, улам эле могу жакта бар, бул жакта тазалап кеткиле. Может, ошолорду бизге жөнөтпөй, наоборот, тазалаганыңарды бизге жөнөткүлө дейбиз. Уштапта жаштар аларды колдоого алып, командасына кошулгусу келгендер арбын болуп жаткандыгын айтышты. Алдына чоң максаттарды койгон команда ишин токтотпой, чоң долбоорлорду колдоого алууну пландашууда. Азыр дүйнөдө экология аябай курч маселелердин бири болуп атат. Анан биз биринчи команда болуп түзүлгөндө деле айланабызды карасак, мындай таштанды аябай көп экен. Анан ушул теманы алып кетели, ушул багытка көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз. Келечекте биз экологиялык проекттер менен иштешип, экологиялык маселелерди көтөрүп, атайын бир чоң компанияга айлангыбыз келет. Азыр командада 3 кызбыз, бирок буйруса алдыда бир чоң компанияны түзгөнгө аракет кылабыз. Бул эми алдыдагы 5-10 жылдыкта биздин ушундай пландарыбыз бар. Белгилей кетсек, соңку учурларда экология маселесин айтып, таштанды көйгөйүн көтөргөн активисттердин саны артууда. Алардын катарына дагы бир топ кошулду. Сезим Сагынбекова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.